Министерство ведомстволор bir-birine koşup koygan bu reforma emес. Өкмөттүн түзүмүн жаңылоого эң эле азысы деп эсептегенде 100-150 миллион сом кетет. Бир эле Мырза Ахматов эмес, бүгүн ар бир жаран, ар бир саясий топ болобу, баардык амбицияны ташташ керек. 30 жылдан бери мен болсом гана оңдойм. Атасы президент болуп келсе да сындашат. Ал күрөш эмес. Ал жеке амбицияны тыя албагандык, ал өзүмчүлдүк. Качанга чейин биз төңкөрүш менен жашайбыз. Meni el çakırdı. Sır bolup menen bir жерде жашырынып атом бомбасын жасаган жокмун. Бир гана нерсе көздүү мончок жерде калбайт дейт. Мамлекетибизге керегибиз жок болсо башка жакта керегибиз тийди. Мына бүгүнкү күндө Садыр Жапаров бардык талкаланган бардык мамлекеттик институттар атайылап же билбестиктен талкаланган мамлекетти колуна алды. Өзү деле көрүп турат, мурдагы президенттердин тагдыры эмне болду. Мэриянын биринчи кабатында милициянын постунда отуруп эле иштечү. Мага канчалык бүт мамлекеттин күчүн ташташты да ошону кетирген. Бирок эл калкалап сактады. Бир күлкүлүү нерсе айтайын, мени туура эле саткышкан экен. Кудай мен ошол бир жаман аралаштырбай алып чыккан экен, анан ошого баягы саткындар себепчи болгон экен дегендей да. Ал эгер кимдир бирөө площадьта 10 саат, 5 саат кыйкырып турса, ал өлкө үчүн, улут үчүн турду, Садыр Жапаров үчүн эмес. Жаштарга да кайрылып кетейин. Эгер кимдир бирөө ушундай жаштар бийликке кириш керек деп аткан болсо, ал улуттун чыккынчысы, же болбосо силерди алдап аткан адам. Калыптанган уже көз карашты эми бузуш мүмкүн эмес. Сатып алыш мүмкүн эмес. Биз мамлекетчил боюнча калабыз, мамлекетчил. Амансызбы Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, эфирде саясий коктейль берүүсү. Бүгүн биз бир нече жыл бою мекенден тышкары жүрүүгө аргасыз болгон, эл оозунда көп ысымы талкууга алынган Ош шаарынын мурдагы мэри, Улуттар биримдиги партиясынын түптөөчүсү Мелис Мырзахматов менен маектешүүнү чечтик. Мелис ага, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Жаңы куттуу болсун. Рахмат. Биз маектешүүгө чакырганда сизди бир нече убакыт күткөнгө туура келди да. Сиз жылдап маек бербей келдиңиз. Ошол убакытты бөлүп, анан ошол бир нече жылдык унчукпай коюуну бузуп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан бутуңузга тушоо болуп келаткан бир нече жыл бою кылмыш иштеринен бирөтөлө акталып чыктыңыз. Куттуктайбыз. Маекти бүгүнкү өлкөбүздө күн тартибинде турган иштерден баштасак, эмне үчүн сизге ал суроону берип атам, анткени сизди мындай бир мыкты менеджер катары сыртыңыздан айтып келишет. Анан өкмөт түзүлдү. Өкмөт түзүлгөндө адатта ким премьер болду, ким министр болду деген талкуулар жүрчү да биздечи. Бул ирет мекеме башчылары эмес, ошо мекемелердин түзүмү көбүрөөк талкууга түшүп атат да азырчы. Бир нече министрлик ирилештирилди, кайсы бир мамлекеттик мекемелер башкасына кошулду дегендейчи. Сиз сырттан байкап турган адам катары айтсаңыз, канчалык бул эффективдүү ирилештирүү болду? Негизи эле бул Олукбек Марипов сунуштаган түзүмдү оптималдаштыруу деп кабыл алыш керекпи? Бул болгон окуяларды, процесстерди ар кандай нуктан караса болот да. Кимдир бирөө үчүн оптималдаштыруу болду, кандайдыр бир күчтөргө бул критикага жем таштады дегендей. Эми бир аз калпсыздыктар бар, бирок көч бара-бара түздөлөт дегендей эми байкап көрүш керек. Мүмкүн ошол бүгүнкү жаңы реформаторлор биз ушундай жолду көрүп турабыз, ушул жол менен биз экономикалык каатчылыктан чыгабыз деген өздөрүнүн жеке түзгөн пландары болушу мүмкүн да биз аны билбейбиз. Ошондуктан бир аз убакыт күтүш керек.
бир аз убактты байкап туруш керек. Эми төрөлүп аткан баланы эле сында беле тепкилеп жатып калгандай мындай түр калтырып атат да. Ооба, калпыстыктар бар. Катачылыктар да бар. Ошол катачылыктарды коомчулук айтып атат.
Айтып атышпайбы? Эми андай нерсе менин башыман өттү. Мүмкүн ошол мурдагы режимдердин тушунда жалган жалаа менен баягындай ойлоп чыккан, ойдон чыккан бир кылмыш иштерине бир баягы жертва болуп калышы мүмкүн да. Анан ой моунчанчы жылы моундай соттолгон экен, же болбосо ушундай иш козголгон экен деп эле кыйкырып атышат. Аны өзүнөн сураш керек. Ай сага ушунча иш козголгон экен. Анан эмне ал мүмкүн айтып берет. Ким кайсы өкмөттүн мүчөсү болбосун. Мына менин өзүмдүн башыман өттү ушундай нерсе. Эмне деген гана жалаалар. Эмне деген гана ушундай бир каралоолор болду. Аны мен жеткире албадым убагында. Андай эмес. Чындык моундай депчи. Эл ишенген эле жок да ал ишке. Ишенген жок, бирок кайсы бир топ өздөрү ишенди, өздөрү ойлоп тапкан жалаага. Азыр ошондой да болуп атышы мүмкүн. Айтып атпайбы, азыр Кыргызстан, мен сизге жөнөкөй гана нерсени айтсам, бүгүн 5 миллиардты чапчып турат карызыбыз. Анын 14%ке жакыны ички карызыбыз, 700 миллиондон тегере, калганы сырткы карыз. Эгер ушундай окуя 2010-жылда болгон. Бирок өсүш алсак 2009 менен 2010дун алганы 1 гана процентке бизде спад болгон, түшкөн экономика, ВВП. Ал эми 2020-жылы 9%ке минус болуп атат. Ага кошумча пандемия, өкмөттүн чабалдыгы, бардыгы саясат менен алектенип жатып алган 2020-жылы мына шайлоо өткөрөбүз, партия курайбыз деп сиз айткан сай-сайга бөлүнүп. Экономика менен эч ким ойлогон жок. Ошонун жыйынтыгында 9% конторду кошпогондо бизде аркага кетүү болуп атат. Эгер мына 2010-2020 окшош окуяларды алып туруп, анан экономикага көрсөткөн таасирин биз салыштырып карачу болсок. Демек, азыр эгер биз экономиканы тез аранын ичинде түптөп кете албасак, тез аранын ичинде ынтымакка келе албасак, анда ошо партия курат да кереги жок. Президент болом деп анда мамлекетти жоготобуз. Эмне алар Африкага барып президент болобу, же Афганистанга барып президент болобу, же ошондо болуп атат. Жеке амбицияны тыйыш керек. Иштеп атабы мына бүгүн ошо айтып атпаймынбы, мен билгенден Садыр Нуркожоевич уктабай атат. Ден соолугун өгөөлөп атат да. Бул уктабай эс албагандык кайсы бир мезгилде ал зыян тиет. Сөзсүз бир зыян тиет. Маселен мына ГКН-дун Камчыбек Кыршаевич башында турган мактоого арзырлык. Мыйзамдуулугу башка иш. Аны менден башкалар критикалап атат. Бирок ошондой ар бир камоо бир душман ашыруу. Анын бала чакасы, тууган куда сөөгү бардыгы душман. Ташиев деген жаналгыч, Ташиев деген мындай, Садыр Жапаров деген андай. Ар бир ошол кустурабыз деп атышпайбы? Ошо кустуруунун аркасында душман. Алар өмүр бою душман. Бала чакасына, небересине өздөрү көзөтүп кеткен убакта дагы. Ошол жоопкерчиликти алуунун өзү эрдик. Бул маселени Сыймык Жапыкеев деген жигит өзүнүн башын тобокелге сайып чыкты. Ошонун башында турган Садыр Нуркожоевич душман деген жөн жатпайт да. Ушунча жыл мите курт болуп Кыргызстанды соргон адамдар ал баягы кусогунан айрылып калгысы келбейт. Алар өмүр бою күрөшөт. Макиавеллинин айтканындай да. Ошондуктан бүгүнкү бийлик башындагылардын да түйшүгүн түшүнүү менен кабыл алыш керек да. Ошо кустуруу деген кеп жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Мени ошол нерсе ойлонто берет да. Адилеттүүлүктү талап кылган бул маселенин бир жагы. Анан жана масса эл ушу кустурабыз деген уранга бир башкача өңүттө кирип алган жокпу? Ким жөнүндө маалымат жазылса эле бул эмнеге эмдигиче камалбады? Кустуруш керек, кусуш керек. Жанагы айткандай да, ал нерсенин жакшы дагы жагы бар, кемчиликтери дагы бар. Кемчиликтерин эми айтып атышат. Мен айтпадымбы, ушу позитивке үндөйлү коомду депчи. Кемчиликтери да бар.
Эми эгер дүнүйөлүк процесстерди мына өнүккөн өлкөлөрдүн баскан жолдорун карап көрсөң, ошентип барып кемчилик кетирип, кулап, жыгылып, анан барып анан кийин кубалашып жүрүп анан оңолгон. Эми бизде да ошол процесстер жүрүп атат. Бул таң каларлык деле нерсе эмес. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, жакшы дагы бар, кемчилик жагы да бар. Бардык эле нерсенин монетанын эки бети бар дегендей эле кеп. А бирок ошону жасап аткандын өзү чоң нерсе да, чоң нерсе ошол кайранда. Эми жыйынтыктап айтканда, башкача айтканда, жакшы ниет кылып күтөйлү. Жыйынтыгы кандай болот? Эми ошол жасап аткан кишилер, ошол кадамга барып аткандар жыйынтыгына да көз салып атышат да. Демек, алар жөн эле уктап туруп эле анан тигини камайбыз, тигини тушайбыз деп айтат да. Жыйынтыгын 10 жылдык, 5 жылдык, 20 жылдык керек болсо перспективалардагы пландар менен иш алып барып атат. Ошондон сындоо оңой. Жатып алып сындап жата бериш оңой, жасаш кыйын. Ошондон азыр бүгүн бир тараптуу жаман же жакшы деп айтканга болбойт. Аракеттери бар. Колдоп турайлы. Андан кийин көрөбүз. Сиздин публикадан алыс жүрүп калганыңыз октябрь окуяларынан кийин дейинчи, азыр айттыңыз, ошо келген жетекчилерге мүмкүнчүлүк берип, анан саясатчылар жеке амбицияларын оздуктаганды үйрөнүш керек депчи, сиздикин ошондой кабыл алыш керекпи? Эми мындай да, маселен ошол добуш берүүдө мен алдыга чыктым, мени премьер кылгыла деп площадка митинг кылышым гана керек да, эми биздин түшүнүк менен алганда. Мүмкүн убакыт көп, мүмкүн менин тажрыйбамда керек болуп калар, мүмкүн. Ага чейин эле площадка чыгып митинг кылганга тиги кетсин, бул калсын дегенге мен андан алысмын. Айтып атпайбы, колуман келген жардамы берем. Эч болбогондо жакшы сөзү менен. 6 октябрь күндү эстеп атам, азыр 5-inde Бишкекте жанагы наразычылык башталып, анан кийин өлкө мындай бир нече күнгө бир эмеде калды да, башаламадыктан. 6-сында Мелис Мырзахматов келатыптыр деген сөз сизге кандай туюлду билбейм, бирок коомчулукта аябай бир мындай бир нерсени келсе чечет дегендей бир күтүүнү жаратты ошол күндөрүчү. Кимдин чакыруу менен келдиңиз, эмне ишти бүтүрүп кеттиңиз ошол күндөрү? Эми мени чакыра турган адамдар өздөрү менен өздөрү болуп атты да, ал убакта. Мени эл чакырды. 1,5 миңден ашык СМС келди. Анан мен эми жөнөкөй гана кабыл алып эле отурдум, анан акырында сөгө башташты тилдеп. Анан келишке туура келди. Эми көрдүңүздөр да, ошол мен учуп келген убакта бүт мамлекеттик жеке ишканалар басып алынып. Ошондой, Оштун өзүндө да ошондой болот. Оштун өзүндө, мэрияда, обл. Администрация, райондордо, негизги тармактарда ошондой. Мен билем да, ал баягы цепной реакция жүрүп кетсе, жыйынтыгы эмне болот дегенди мен жакшы билем. Ошондон ошону токтотуп, эски жетекчилерди ордуна кайтарып, биз мамлекет мыйзам талаасына кирсин. Андан кийин эшматты коебу, ташматты коебу, бул жаңы бийликтин чечими болсун. Ага чейин башаламандыкка жол бербейли. Тынчтык жолунан чыгып кетсе, жакшы болбой калат деп, анан ошол кандай десем, арачылык жолду ролду аткарып калганга үлгүлдүк. Жакшы ошо Бишкектегидей анча-мынча беспорядок баягы неме болбоду. Болтурбай алып калдыңар, тынч болуп калды, жакшы болду. Бирок ошол күндөрү Ошто кооптуу болчу абал. Ушундай башталган болчу да, эми ал жакта билесиздер, ал жакта башкачараак болуп кетет да. Биз аны жакшы билебиз. Сизди мындай катардагы мигрант деп атаганга мүмкүн эмес болуш керек. Карапайым кыргыздын баласы бир турмуштун кыйынчылыгынан улам башка өлкөгө чыгып кетти дегенге болбойт да. Ошентсе дагы сиз 2014-жылы, ошол жылдан 2020-га чейин мекенден тышта жүргөнгө аргасыз болдуңуз.
эмне иш кылдыңыз, каяктарда жүрдүңүз, эгер сыр болбосо? Эми мындай да сыр болуп менен бир жерде жашырынып атом бомбасын жасаган жокмун. Же болбосо башка эмес. Эми бул мен иштеген эмне жумушка баардыгындай айтылбай турган. Бир гана нерсе, көздүү мончок жерде калбайт дейт. Жөндөмдүү адам кайсыл жерде болбосун жолун табат. И кандай десем, талап болот. Ошондон ал жагынан Кудайга шүгүр, биз өзүбүздүн жолубузду таап иштеп жүрдүк. Мамлекетибизге керегибиз жок болсо, башка жакта керегибиз тийди. Ошол убакыт аралыгында сиз кыргыздын көп эле уул кызын жолуктурдуңуз болуш керек. Кандай акыбалы сыртта жүргөн мекендештердин? Сүйүнөрлүк эмес. Билесизби, сиз күнүгө кечинде үйгө барасыз дегендей, семейнин кругу сыртта жүрүп, андан кийин сыртта жүрүп, эгер өлкөң өнүгүп өсүп атса, анда бир дем болот да. Анан сырттагы адамга аябай байкалат. Өлкөң талкаланып, ушунчалык бир басынткан абалда. Анан ал жердеги ушундай бир туура эмес иштерди көрүп, эки эсе кыйналасың.